Урматтуу элчи мырза, саламатсызбы? Кирип келген жаңы жылыңыз менен кыргыз элинин атынан сизди чын жүрөктөн куттуктап кетмекчибиз. Алтындай убактыңызды бөлүп, бизге ушу жарым саатта биздин суроолорго кеңирээк маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк берип атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Teşekkür ederim. Рахмат, Түркинын Кыргзстандагы элчилигине кош келдиңиздер. Биз дагы учурдан пайдаланып, каналдын бардык көрүүчүлөрүн жаңы жыл менен куттуктайбыз жана кайрадан көрүшүп жатканыбыз үчүн абдан кубанычта экенибизди билдиребиз. Teşekkür ediyoruz. Урматтуу элчи мырза, албетте 2020 жыл бул дүйнө эли үчүн өтө кыйын жылдардын бири болду. Себеби пандемия, COVID-19 байланыштуу дүйнө эли өтө кыйын заманды баштан өткөрүп жатат. Азыр дагы болсо пандемия уланып жаткан учур. Ушул себептен албетте биринчи эле суроо бул орчундуу деп ойлойбуз. Сиздерде ушул Туркияда пандемия менен күрөшүү тармагында негизи эле жалпы саламаттык сактоо багытында кандай иштер жүргүзүлдү 2020 жылы? Murat Bey, şimdi Türkiye'de de Kırgızistan'da olduğu gibi. Албетте өзүңүз да айтып кеткендей, ошол эле Түркияны бардык дүйнөнү бул COVID-19 абдан катуу кесепеттерин тийгизди. Азыркы учурда Түркияда дагы бул абдан жаман акыбал болуп жатканын айтсак болот. Ооругандардын саны дагы абдан көп болчу. Бирок Түркия бул ковидке каршы күрөшүү алкагында эң биринчи бул саламаттык сактоо тармагында инфраструктураны жакшылоо боюнча ошол багытта иштерди алып барышты. Ошол эле ооруканалардын салынышы жана ооруканадагы керектүү болгон жабдыктардын менен камсыз болушу боюнча. Андан тышкары бул ковидтеги эң негизги нерсе бул дисциплина болуп эсептелинет. Ошол эле аралыкты сактоо, маска, бет кап тагуу боюнча. Тилекке каршы ошол эле адамдардын ортосунда маска такпаган учурлар болгондуктан, аралык сакталбагандыктан ооругандардын саны дагы абдан көбөйүп кеткен. Ошондуктан Түркияда бул жуманын аягында коменданттык саат жарыяланды. Элдердин баарын жума күнүнүн аягынан баштап дүйшөмбү күнүнө чейин көчөгө чыкканга тыюу салынган. Жана кээ бир жаштагылар үчүн дагы ар кандай тыюулар бар болчу. Ушунун натыйжасында азыркы учурда ковид менен ооругандардын саны акырындап азайып баштады жана ооруканадагы бул ковид менен ооругандардын дагы санында азаюу болуп жатканын айтсак болот. Ал эми COVID-19 менен башка иштер тууралуу айтсак, бул вакцина боюнча дагы иштер уланып жатат. Ошол эле Кытай менен дагы кызматташтык бар жана өткөндө эле биздин Тышкы иштер министрибиз Россиянын тышкы иштер министри менен сүйлөштү, президентибиз Россиянын президенти менен сүйлөштү. Бул орток вакцинаны иштеп чыгуу даярдоо боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Жана бул Германиядан дагы Pfizer-BioNTech деген дагы бир вакцинаны иштеп, ошону Түркиядагы калкка да колдонуу боюнча дагы иштер бар. Кудай буйрса 2021 жылдын ортосуна чейин миллиондогон, 10 миллиондогон кишилерге эмдөө жасалып, иммундук системасынын жакшыруусу күтүлүүдө. Hani immün genel bir halkın immün hale geldiği bir sisteme dönmüş olacağız. Албетте саламаттык сактоо менен бир эле учурда, урматтуу элчи мырза, бул пандемия COVID-19 дүйнө экономикасына дагы өз терс таасирин тийгизди да. Сиздерде кандай болду Түркияда бул көрсөткүчтөр быйылкы жылы? Tabii ki 2020 yılı Türkiye'yi de etkiledi ekonomik olarak. Албетте 2021 жылы ошо бардык эле дүйнөдө болгондой эле Түркиядагы экономикалык жактан ар кандай терс таасирлерин тийгизген учурлары болду. Бирок Түркия бул жылдын башынан баштап эле өзүнүн экономикалык тармагында иш аракеттерин көбүнчө экспортко багытталган негизде аткарып башташты. Ошондуктан көрсөткүчтөр көп эле түшкөн жок. Биз албетте абдан көп жоготуулар болот деп күтүп жатканбыз, бирок Кудайга шүгүр андай нерселер көрсөткүчтөр абдан түшкөн жок. Ошол эле туризм тармагында дагы биз бул жылы туристтер таптакыр келбейт го деп ойлоп жатканбыз. Бирок сертификация программасы деген атайын ошондой бир программа даярдалып чыккандан кийин ошо отель мейманканаларда, кафелер, ресторандарда бардык жакта бул программанын алкагында иш алып баргандан кийин Түркияга быйыл 15 миллионго жакын турист келди. Ошондуктан экономикалык жактан көп жоготуу болгон жок, бирок абдан дагы өнүгүү болду деп айта албайм. Кудай буйрса 2021 жылдан баштап кайра экономикалык жактан да өзүбүздү мындан дагы жакшылоого өтөбүз деп ойлойм. Azalmadı.
Ama yükselmedi de. Biz çok daha fazla bekliyorduk yükselir diye Covid olmasaydı. Ama belli bir yerde kaldı. Dolayısıyla 2020 Türkiye için belli bir düzeyde kaldı ama kaybetmedik. Рахмат. Мен сөзүңүздү толуктап кетейин. Урматтуу элчи мырза, мен ушул жөнүндө суроо берген аткам. Сиз өзүңүз жооп берип койдуңуз. Чындыгында эле сиздин жардамыңыз менен биздин телекомпаниянын журналисттери биз мынакей жакында ошол Түркияга барып, сиз айтып аткан ошол туристтердин коопсуздугу боюнча сертификатты өз көзүбүз менен көрүп келдик. Чындыгында эле өтө мындай алгылыктуу иштер жүргүзүлгөнүн байкадык. Себеби баягы туристтердин ден соолугун камсыздоо менен бир катарда эле ошол жерде иштеп аткан, сиз айтып аткан отелдер, ашканалар, жана туристтер менен байланыштуу болгон кызматкерлердин баардыгы чындыгында коопсуздук сактоого аябай чоң көңүл буруп атыптыр да. Бул жагынан Кыргызстан, Орто Азия мамлекеттери Түркиядан көп өзүбүзгө баягы үйрөнүп алуучу мисалдар көп экен. Рахмат сизге. Мынакей 2020 жыл аяктап 2021 жыл кирип келди. Урматтуу элчи мырза, сиз мынакей Түркия Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлү элчиси катары расмий түрдө кандай деп айта аласыз? Быйылкы 2020 жыл кыргыз-түрк достугунун, кызматташтыгынын ортосунда кандай эсте каларлык иштер менен белгиленди? Şimdi ikinci baktığınız zaman ben burada... Мен бул жакта 3 жылдан бери кызмат өтөп жатам. Албетте биздин 2020 жыл үчүн чоң долбоорлорубуз бар болчу, пландалган. Бирок ковидтен улам көп нерселер токтотууга туура келди. Бирок айрым долбоорлорду да онлайн түрдө ишке ашырууга аракет кылдык. Мисалга ала кете турган болсок, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 2020 жылы Түркияда өткөзүлөрү пландалган. Ал жакка көптөгөн спортчулардын келери, ошол эле маданият тармагында иштегендердин келери, журналисттердин келери күтүлүп жаткан болчу. Бирок буга дагы өткөзүүгө ковид мүмкүнчүлүк бербегендиктен аны 2021 жылга алдык. Ошону менен катар эле быйыл Ысык көлдө бизнес форуму өткөрүлөрү пландалып жаткан. Бул жай айларында Ысык көлдө өткөзүлмөк. Ошол эле достук, бул жакта иштеп жаткан кыргыз-түрк достук ооруканасындагы иштеп баштамак. Бирок азыркы учурда ковид менен ооругандарды дарылоо үчүн колдонулуп жатат. Жана дагы айта турган болсом, бул жактан Кыргызстандын президенти Түркияга иш сапары менен бармак. Жана ал жакта жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташтык боюнча дагы көптөгөн пландар боюнча каралмак болчу. Бирок булар дагы ковидтен улам кийинки жылга калтырылды. Бул жыл эмне кылдык деп айта турган болсок, бул жакта биз атайын Кыргызстандын жарандарын, Түркиядагы жашап жаткан Кыргызстандын жарандарын Кыргызстанга алып келүү боюнча жана Кыргызстандагы Түркиянын жарандарын Түркияга алып кетүү боюнча дагы иштерди алып барып, мындайча айтканда биз аба мейкиндигинде бир көпүрө болдук деп айтсак болот. Ошол эле бул жакта ооруп калган түркиялык жарандарды дагы Түркияга өзүнүн мамлекетине жибердик, атайын самолет менен. Бул жакта иштеп жаткан эки элдин университети болгон Манас университети да быйыл онлайн түрдө иш алып барып жатат. Эми Кудай буйрса 2021 жыл үчүн дагы биздин көптөгөн долбоорлорубуз бар. 2020 жыл бир абдан жай өткөн бир жыл болсо, 2021 жылы биз кыла албагандарыбызды толуктайбыз деп ишенем. Türkiye'den mesela Kırgız doktorları da geldi buraya. Burada hasta olan Türk vatandaşlarını biz Türkiye'ye taşıdık. O tip çalışmalara ağırlık verdik. Рахмат. Урматтуу элчи мырза, эми бизди кызыктырган, журналисттерге кызыктыргандай сизге тийиштүү суроого өтсөк, бизге кабар жетти, сиз 3 жылдан кийин элчи болуп иштедиңиз дагы. Быйыл 2020 жыл менен Кыргызстандагы элчилик жумушуңуз аяктап, бөлөк жака кетип атыптырсыз, которуп атыптырсыз. Мунун себептери эмнеде? Өзүңүз ушундай чечимди кабыл алдыңызбы? Tabii ki. Şimdi bize de sürpriz oldu ailecek. Biz de beklemiyorduk. Normalde Kırgızistan... Бул мен үчүн да абдан сюрприз болду. Анткени бул жакта дипломаттар, Түркияда дипломаттардын чет мамлекетте кызматы негизи 4 жылдык. Бирок бизди министрибиз өзү чалып,
элеки элчини өзү чалып айтты мага да, ошо чалган учурунда түн ичинде болчу, түн ичинде чалып айтты. Сен мындан кийин болсо Польшада, Варшавада элчи болуп кызматыңды улантасың деп. Албетте мен дагы рахмат айттым. Ишим ийгилик каалады, ыраазычылыгымды билдирдим. Негизи бизде дипломаттардын жашоосу ушундай. Биз көчмөн турмуш жашайбыз. Каяка барып иштеш керек болсо, ошол жака барып иштегенге туура келет. Bizim görevimiz böyle. Biz de diplomatlar biraz göçebe bir hayat yaşıyoruz. Албетте, баягы чындыгын айтайын, мен сиз менен өтө мындай тыгыз иштешкен журналист катары өтө өкүндүм. Сиздин кетип атканыңызды укканда, өзүңүз айткандай бул сиздин мамлекеттик кызматыңыз, туура айтасыз, каяка сизди жиберсе, ошол жерде иштешиңиз керек. Сиз 3 жыл мурун ушу Кыргызстанга элчи болуп келатканда кандай иш пландарды аткарам деп келдиңиздер эле? Бүгүнкү күндө 3 жылдын ичинде канчалык деңгээлде ошолорду аткарууга жетиштиңиз? Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de şöyle anlatayım. Ушундай мүмкүнчүлүк айтып кеткенге, ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиз үчүн чоң рахмат айтам. Албетте, бул 3 жылдын ичинде көп нерсени кыла алдык десек болот. Ошо мурун мисалы үчүн министрлердин деңгээлинде жолугушуулар болуп турса, төрагалар деңгээлинде жолугушуулар болуп турса, андан кийин бул 3 жыл ичерисинде президент Түркиянын президенти бул жака келди, жогорку кеңештин төрагасы Түркияга кетти, Түркиянын спикери бул жака келди. Тышкы иштер министрлери барып келип жатышат. Ошондой эле көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өткөзүлүп, эми Түркияга өткөрүлүп берилди. Түрк кеңешинин саммити өткөзүлдү. Кыргыз-түрк достук ооруканасы бүткөрүлдү. Мечит, имам Сарахси мечити дагы бүткөрүлүп ишке ашып баштады. Андан тышкары эле башка тармактарды айта турган болсок, ошол эле суу тармагында болобу, инфраструктура жагында болобу, көптөгөн иштер аткарылды, көптөгөн оңдоп түзөө иштерин аткардык. Ошол эле соода экономикалык боюнча да жыйын Түркияда өткөрүлүп, көптөгөн пландар дагы ишке ашырылыш үчүн алдыга коюлду. Инвестиция тармагы жөнүндө айта турган болсок, ошол токен тармагында дагы абдан көп инвестицияларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк болду. Ошо мисалга айта турган болсок, Терекс ай токен тармагы боюнча да инвестиция ишке ашып баштады. Андан тышкары бул бизнес чөйрөсү тууралуу айта турган болсок, Түркит деген атайын бир уюмда курулуп, мына азыр ишке ашыруу учурунда. Эң акыркы жолу болсо, бул Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Түркияга барган иш сапарында билим берүү тармагында бир макулдашууга кол коюлду. Маарифон мектептерин Кыргызстанга ачылып баштоосу боюнча. Саламаттык сактоо тармагын айта турган болсок, президент мырза бул жака келгенде иш сапарынын алкагында бул Манас университетинде медицина факультетин ачуу боюнча да макулдашуулар болгон болчу. Ошонун тармагында, ошонун алкагында бул Манас университетинде ректор алмашты, жаңы ректор шайланды. Кудай буюрса, Манас университетинде да ошо медицина факультетин ачуу боюнча дагы иш аракеттерге баштадык. Андан башка жалпылап айта турган болсок, ошол эле бизнес форумдарды өткөздүк, бир нече тармактык жыйындарды өткөздүк. Бул жакта иш аракеттерим ошол жогорку деңгээлден баштап баардык тармактарды камтыган бир иштер менен негизделди. Ошол эле саламаттык сактоо тармагында болсун, билим берүү тармагында болсун, туризм тармагында болсун, ковид менен каршы күрөшүү болсун. Мен негизи өзүм бул жакка келгенде кыла турган иш аракеттери планымда түзгөн болчумун. Жана бул жакта көбү ишке ашты деп айта алам. Hakikaten altyapı güzel oldu. Yani en üst seviyeden Dışişleri Bakanlarına, o ekonomik toplantılara, bakanlar toplantılarına, sağlık alanındaki yatırımlara, eğitim alanındaki yatırımlara. Рахмат элчи мырза, чындыгында эле мен да кошулуп кетмекчимин. Сиз 3 жыл иштесеңиз дагы өтө саз иштедиңиз, жакшы иштедиңиз. Чындыгында аны биз баалайбыз. Сиздин учуруңузда ошол өзүңүз айтып аткан эле больницалар, ооруканалар, хастаналар ачылды, андан тышкары билеги мечит курулду, андан тышкары эки элдин ортосундагы ынтымакка болгон көп иш-чаралар болду дагы. Мен өзүм күбө болдум. Рахмат сизге. Сиз ушул Түркиядан Кыргызстанга ыйгарым укуктуу элчи болуп келатканда Кыргызстан жөнүндө уктуңуз беле, жана эми кетип атасыз, Кыргызстан сиздин эсиңизде эмнеси менен калат? Мен ойлойм, саясий революциялар эмес, жакшы жактары менен эсиңизде калат деп. Murat Bey, bizim DNA'mız aynı. Dolayısıyla biz aynı atadan geliyoruz, aynı kökten geliyoruz. Албетте, биз түрк жана кыргыздар болуп ДНКбыз абдан окшош, ДНКбыз бир деп айтып кетсек болот. Анткени биз кылык чорубуз, бардык кулк мүнөзүбүз боюнча абдан окшош калктарбыз.
Бул жагынан алганда Кыргызстан биздин үчүн эч кандай терс жагдай, терс маанай тартуулаган эч нерсе жок. Ал эми саясат тууралуу айта турган болсок, саясат айым өзгөрүп турган нерсе, ошондуктан дагы көп анча маани берүүнүн да кажети жок. Биз бул Кыргызстанда жүргөндө абдан көп жерлерди кыдырдык, үй бүлөбүз менен ошол тоолорго чыктык, башка жерлерди көрдүк. Барбаган жерибиз калган жок деп да айтсак болот. Бул жакта баардык нерсе жакшы. Бул жактын кадырын билиш керек. Сиздерге да буну айта кетем. Бул жакта азык-түлүгү, органикалык азык-түлүк бардыгы табигый, суусу мол. Ошол эле кыдыра турган кооз жерлерди айта турган болсок, Нарынды айтабыз, Соңкөлдү айтып жатабыз, Ташрабат деп айтып жатабыз. Ошол эле Жалал Атта, Арсланбаб деген сыяктуу абдан кооз жерлер бар. Биздин динибиз бир, тилибиз окшош. Биз Айтматов дейбизби, бардык маданий жагынан да болсун, бардык нерселердин баарын абдан суктануу менен айтып келебиз. Жана түрк эли бул жакта абдан суктануу менен дайыма кеп кылышат. Ал эми саясат өзү бул футбол сыяктуу, дайыма эле ошондой нерселер өзгөрүп турат. Биз үчүн маанилүү болгон элдердин арасында достук жана жакын мамиле, бир туугандык мамиле биз үчүн абдан маанилүү. Бул жактан кеткенден кийин мен сиздерди Варшавада, Польшада күтөм, ошол эле Түркияга келишиңиздерди күтөм. Çok birbirinize benziyor. Dinimiz bir kere benim zaten. Bunların hepsi olumlu izlenimler. Эфирибиздин соңунда эркин микрофон берелик. Сизди көрүп аткан телекөрүүчүлөргө, жалпы кыргызстандыктарга түрк элинин атынан жаңы жыл менен каалоо тилек айтып өтсөңүз. Teşekkür ederim. Bir kere bütün Kırgız halkına Рахмат, бардык кыргызстандыктарды түрк элинин атынан, түрк мамлекетинин атынан 2021 кут болсун деп тилейм. Бардык кыргыз элине ден соолук, бакубатчылык, бейкутчулук каалайм жана ковид илдетинен кутулуп, бардыгыбыз жаркын маанайда жакшы күндөрдү жашаарыбызга ишенем. Güzel bir dönem geçireceğimiz, Kırgızistan'ın da, Türkiye'nin de güzel günlere kavuşacağı çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizge dagы жалпы кыргыз элинин атынан, биздин телекомпаниянын атынан, өзүмдүн атыман ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кайсыл жерде болбоңуз, аман болуңуз. Кыргызстан үчүн соккон жүрөгүңүз, биздин эл үчүн ойлогон жакшы ойлоруңуз дайыма сиз менен чогуу болсун. Үй бүлөңүз менен ушу кирип келген жаңы жыл сиздерге бакубаттыкты, жакшылыкты, ийгиликти, эң башкысы ден соолукту алып келсин. Рахмат, дагы бир жолу сизге рахмат. Bizden rahmat. Çok teşekkür ederiz.